Барыңыздарга салам. Кечеги жаманышты сиздер кандай өткөздүңүздөр мен билбейм. Бирок мен бир нерсе жасап өткөздүм. Эмне жасап өткөзгөнүмдү азыр мен сиздерге көргөзүп берем. Башында бир аз түшүндүрүп берейин. Негизи могу Россияда шопурлардын арасында бир адат пайда болду. Ал адат кандай адат? Ал адат эгерде кандайдыр бир водитель башка бир водительге жол бошот берип койгон болсо, бирки водитель сөзсүз түрдө аварийный знак менен 2 жолу моргать этип рахмат айтат да. Ал деле жакшы негизи. Бирок мен көптөн бери ошол нерсени башкача кылса болобу деген ойдун үстүндө жүргөн элем. Кечээ күнү ошол оюмду ишке ашырдым. Ал нерсе азыр мен сиздерге көргөзүп аткан нерсе кимге жагат, кимге жакпайт мен билбейм, бирок Facebook'тагы менин агам Элбек Базаровго точно жагат. Башкасына билбейм. Азыр мен сиздерге ошол нерсени демонстрировать этип берейин. Так, негизи кадимки водительдер, кадимки эле аварийка менен азыр мен сиздерге көрсөтөм. Мондай белги менен ушундай белги менен рахматын айтат. Меники азыр башкача. Мен кадимки аварийканы өчүрөм дагы. Меники мондай спасибо деген жазуу менен болот. Бул жазууну кечээ күнү мен өзүм отуруп алып, өзүм кесип, өзүм жазып, өзүм ойлоп чыгып бүгүн почтага тагып алдым. Бул кимдир бирөөгө кандайдыр бир күлкү тартуулашы мүмкүн, кимдир бирөөгө жөн гана жагымдуу маанай тартуулашы мүмкүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сиздер менен Азизбек Келдибаев болду.